Бириккен Араб Эмираттары федеративдүү абсолюттук монархиялык башкаруудагы мамлекет. Ар бири өз алдынча карликтик мамлекет катары эсептелген 7 эмираттан турат. Алар Абу-Даби, Шарджа Аджман, Дубай, Эль-Кайвайн, Рас-эль-Хайма жана Эль-Фут-Жайра. Арабиянын эң чоң эмирлиги жана борбору Абу-Даби шаары болуп саналат. Жергиликтүү эл араб жана англис тилинде сүйлөшөт. Калкынын саны 8 миллиондон ашуун адамды түзүп, дүйнөдө 119-орунду ээлейт. Кызыгы калктын 11%-ын гана жергиликтүү арабтар түзөт экен. Калганы Пакистан, Индия, Бангладеш, Шри-Ланка сыяктуу өлкөлөрдөн келип жайгашып калган тургундар. Бирок бул өлкө эч качан сырттан келген кишиге жарандык бербейт. Ошондуктан калктын 85%-ында Араб Эмиратынын атуулдугу жок. Ал эми аянты жагынан Кыргызстанга салыштыра турган болсок, бир топ кичинелик кылат. Анткени биздин өлкө дүйнөдө 85-орунду ээлесе, Араб Эмираты 114-катарда жайгашкан. Акча бирдеги дирхам, тутунган дини ислам. Бүгүн сиздерге Араб жарым аралында жайгашкан Бириккен Араб Эмирлигиндеги 7 эмирликтин бирөө Дубай жөнүндө кеңири маалымат беребиз. Дубай, борбору Дубай шаары. 1960-960 жылдары жөнөкөй эле балыкчылардын шаары болгон. 1990 жылдардан кийин жүргүзүлгөн саясаттан улам ири долбоорлор жана дүйнөгө аты чыга баштаган. Дубай 2000-жылдардан тартып аймактын маанилүү соода жана туризм борборуна айланды. Бириккен Араб Эмирлигинин аянты жагынан эң чоң, эң өнүккөн жана эң заманбап эмирлик. Соңку 20 жылда мунай иштетиле баштагандан бери Дубайдын структурасы кескин түрдө өзгөрүүгө дуушар болду. Мунай кирешенин 8%-ын түзөт. Бажы салыгынын жоктугунан улам курулган ири соода дүкөндөрү бул жерде тез арада соода сатыктын бейишине айлантты. Шаардын башында шейх Мухаммед бин Рашид Ал Мактум турат. Ал көптөгөн чоң долбоорлорду ишке ашырган. Булардын эң көрүнүктүүсү пальма дарагы сымал курулган жасалма арал жана Атластагы дүйнөнү элестеткен аралдар топтому. Самара Халилова, Айжамал Улжобай кызы, Манас Мусаев, Ынтымак позитив программасы.